Салам, менин жаш досум. Бүгүн биз сырттандар деген жомокту окуйбуз. Өткөн заманда бир байдын жалгыз баласы болуптур. Байдын эркек баласы да, кызы да ошол экен. Күндөрдүн биринде бала түш көрөт. Түшүндө бир карышкыр баланы жемек болуп, баланын бутун сугунуп жибергенде чоочуп ойгонуп кетет. Эртеси да ушул түштү көрөт. Ошентип бир түшүн күн сайын көрөт. Бутун карышкыр сугунуп жибергенде ойгонуп кетет. Ошентип бала түнү уйку, күнү күлкү көрбөйт. Ата-энеси да ойго батышат, санаа тартышат, баладан сыр сурашат. Баласы эмне демек эле көргөн түшүн айтат. Ата-энеси катуу коркушат да, туш-туштан түш жоруй турган көзү ачык адамды издешет. Бирок эч бир адам анын түшүн жакшылап жоруй албай коет. Акыры бир көзү ачык карыя келип жоруйт. Карышкыр сенин балаңды жебей койбойт экен. Темир үйгө бекитип койсоң да баланы жейт. Өчөшүп калган экен дейт. Бул сөздү укканда ата-энеси ого бетер коркуп ыйлашат. Мындан кутулуунун амалы барбы? Деп сурашат чал кемпир. Ошондо карыя, качып кетсе, кутулушу мүмкүн дейт. Муну укканда эне ата жөн отурабы чыдап, баласына качып кетүүгө ат издешет. Атасы көп жылкысынын ичинен баласына минип качар ат таба албайт. Акырында, балам, өзүң таппасаң, мен таба албадым, деди. Ошентип бала колуна жүгөн алып жылкыга келди. Көптөн бери жылкы багып жүргөн карыядан: "Мага жоодон качып кутулуп кете турган ат табышып бер", деп суранды. Ошондо чал: "Чырагым, ушул жылкыны бакканыма көп жыл болду. Сени куткарып кете турган күлүк жылкы бар деп кесе айта албаймын. Биргер бышты бар. Анын тай кезиндеги жүнү али түшө элек. Кырыбаларга кызылы жок арык, жөндүү чөп оттобойт. Ичи катып жүргөнү жүргөн. Ошентсе да, анда бир касиет барбы деп ойлойм. Түнкүсүн жүргөндө туягынан от чыгып турат. Жараса ушул гер бышты жарайт деп ойлойм. Тулпар аз оттоп, көп жуушайт. Асыл адам аз сүйлөп, кеп тыңшайт дегендей сенин багыңа тулпар болуп калышы ажеп эмес. Кантсе да гер быштыны кармап мен", деди. Бала гер быштыны кармап, үйүнө келип, токунуп минди да ата-энеси менен коштошуп жолго чыкты. Бала жолун улап келе берди. Гер быштынын тизгинин какпай, өз оюна кое берди. Күндөр алмашты. Күндөрдүн бир күнүндө бала артын карап, алдагайдан чыккан чаңды көрдү. "Мүмкүн мени жей турган кашкыр ушул болуп жүрбөсүн", деди да гер быштыны суурга камчы менен басып алды. Гер бышты да баягыдай болбой, өлү жүнүн таштап, башын жерден көтөрүп, куйрукту сунуп жиберип, созулуп арыш керди. 3 күндөн кийин артына караса, баягы чаң жакындап калгандай көрүндү. Чаң улам жакындаган сайын гер быштынын аяк таштаганы да катуулады. Ошентип дагы 2 күн өттү. Бир кезде артын караса, бир караан чаңдан бөлүнө чыгып алыптыр. Баладан ал кетти. Анда-санда гер быштынын көзүн укалап коет. Кара неме жакындап, дүртү угулган сайын гер бышты куштай сызды. Гер быштыга учкан куш болбосо, башка айбанат теңелчүдөй эмес. Гер быштынын күлүктүгү гана баланы ажалга бербей алып келе жатты. Ошентип карышкырга жеткирбей гер бышты дагы бир күн чуркады. Бир кезде артын караса, баягы көз учунда көрүнгөн караан жакындап калган экен. Аны кароого баланын жүрөгү да аган жок. Камчы үстүнө камчы басуу менен алек болду. Гер бышты да аны сезип, баягыдан катуу жүгүрүүдө болду. Анын чуркашына көз токтотуп кароого мүмкүн эмес эле. Бир кезде бала артындагы бир карады эле, түшүндө көргөн кара карышкыр бир кулач кылып тилин чыгарып, шилекейин чууртуп, жаагын керип, оозун араандай ачып, андан мындан жерге бир тийип кууп келе жаткан экен. Муну көргөндө Азриэл жан алгыч кууп жеткендей болду. "Менден башка бул баланы ким куткармак эле?" дегендей гер бышты да аршын керет. Кара карышкыр баланы жешке кумарланып, шилекейин чуудадай агызып, тили оозуна батпайт. "Чыны менен эле иттин оозуна кетемби?" дегендей гер бышты жаныбар ан сайын күчүнүрөйт, мурдагыдан катуу жүгүрөт. "Карышкыр жетсем" дейт, гер бышты жеткирбей кетсем дейт. Ушундай талаш чечилбей, ит менен ат жанын үрүшөт. Жакындаган сайын адамдын жыты карышкырдын мурдун жарат, тиштерин шакылдатып, шилекейин агызып, арс-арс үн чыгарат. Бир ичеги болуп, ичи катып калган гер бышты да карышкыр жакындаган сайын кулагын жапырып, аршын керет. Ушундай талаш сыноого гер бышты чыдабаса, башка 4 аяктуу чыдабас эле. Кара карышкырдын азуусуна түшүрбөй, баланы куткарып келаткан гер быштыга суктанбай турган жан болбостур. Жетип этектен алдыго деген бала чебелене артын караса, карышкыр куйрук улап келип калган экен. 2 көзү өрттөй жанат, чоңдугу тайдай болгон карышкыр экен. Арсылдап үрүп тиш салууга умтулат. "Чыны менен эле ушул карышкырга жем боломбу?" деп бала ыйлап жиберди. Баладан эс да, күч да кетип, аттын көзүн сүртүүгө да чамасы келбей калды. Камчы шилтеген гана болот. "Эми өлдүм, кара карышкырдан кутула албадым, арга канча", деп ойлоду бала жаны алкымга келип. Жаныбар гер быштынын да аяк ташы кемип, күчтөн тайып, көзүнөн жаш куюла баштады. "Наала талгыр, кара карышкыр такымдап, жанды коер эмес", деп улам жанын үрөйт. Мына эми бала менен карышкырдын ортосу бир сөөм калды. Оозумду толтуруп, тумшукту каңдап, барт-барт чайнап, моокумду кандырсам экен деп карышкыр да тиштерин шакылдатып, жанын үрөйт.
убакыт баарыга бирдей кымбат. Ушул учурда 1 мүнөттүк өмүр балага 1000 жылдай көрүндү. Гербыштыдан башка ага ким жардам берет? Гербыштынын көзүнөн ылдый куюлган тер буга күбө. Баланын көз алдына өлүм элестеди. Өмүрдөн үмүт үзө баштады. Кара карышкыр мына эми тиш сала берген кезде капилеттен аф деп үргөн иттин үнү угулду. Муну укканда кара карышкыр арышын басаңдата калды. Гербышты алдыга узап алды. Ишиң оңолбогон кара карышкыр кайрадан Гербыштыга жакындады. Тиш сала берерде баягы иттин үнү дагы угулду. Карышкыр кийиндей түштү. Эмнесин айтасың? Карышкыр кайра кууп жетип, мына эми тиш сала берерде баягы үн жакын жерден чыгып, ит үрүп келип жетти. Иттин эмки үргөнүн укканда карышкыр ордунан жылбай катып калды. Гербышты болсо баланы алып учуп алдыга кете берди. Ошентип чапкандан чаап жүрүп отуруп, ээн талаада отурган жалгыз үйдүн жанына келип, Гербышты тык токтой калды. Бала жерге секирип түштү. Эстен кетип жатып калды. Жанына бир ит келди. Чоңдугу тай торпоктой, көздөрү кыпкызыл, эки кулагы үзөңгүдөй, узун тумшук, мурдунун үстү кара көк ит экен. Баланы уламжалап коюп жанында жатты. Бир кезде үйдөн бирөө чыгып, бул эмне болгон жан, деди да үйгө алып кирди. Бирок бала эсине келбей, сул түшүп жата берди. Кечке жакын үйдүн ээси келди. Жашы 27 чамасында, узун бойлуу, жотолуу, ат жаак эңгезердей чоң, көзү өткүр, өңү суук, кара сур жигит экен. Эшиктен кирээр менен, баланча байдын уулусуңбу? Деп сурай баштады. Бала көргөндөрүн баштан аяк айтып берди. Үй ээси сөзүн улады. Сени кууган карышкыр киши жегич эле. Гербышты жылкынын сырттаны. Кара карышкырдын сага өч боло турганын Гер кулун кезинде билген. Эгер ошол карышкыр келип калса, сени алып качып кутулсам деп өзүн дайындап жүргөн. Ошону аткарсам деп өзүн өзү суутуп, таптап, аз оттоп, көп жуушап жүрдү. Үстүндөгү дагы жүнү түшкөн жок. Акыры тилеги келген экен. Гербыштыдан башка болсо, сен алда качан карышкырдын оозунда болмоксуң. Мынабу жаткан кара тумшук иттин сырттан эле. Кара карышкырдын сени кууп келаткан дүбүртүңөрдү күндүк жерден укту да үрүп жиберди. Эгер бул үрбөгөндө карышкыр сага тиш салат болчу. Эгер кара карышкыр сени жеп кетсе, анда карышкырлардын баары киши жегич болмок. Ошентип карышкырлар өмүр бою адамдын башын томолотуп, жей бермек да адамдарга бийлик кылмак. Менин жайымды сурасаң, мен адамдын сырттаныман. Кара тумшук мени ушул жакта экенимди билди да, ушул жерге баштап келди. Сени кууган карышкыр али кеткен жок. Тиги дөбөдө күтүп жатат. Ал сени жемейинче жаны жай албайт. Сенин ушул жерде экениңди билет. Бирок Гербыштынын, кара тумшуктун, менин 3 сырттандын ушул жерде экенин билип, келүүгө да абай жатат. Таң атканда кара тумшукту ээрчитип, үчөөбүз карышкырдын изине түшөбүз. Чарчап калдым. Эми эс ал, деп балага орун көрсөттү. Таң атты. Үйдөгүлөр тургандан кийин баягы жигит айтты. Сен Гербыштыны мен кара тумшукту жетелеп, тиги дөбөнүн алдына баралык. Ал жерге жеткенде кара тумшукту кое берем. Ал барып карышкыр менен арбашат. Экөө арбашып жатканда мен ит жагынан барам. Сен Гербышты менен карышкыр жагынан чык. Ошондо карышкыр сенин жытыңды алат да сени карай бурула берет. Дал ушул учурда кара тумшук аны алкымдан алып, мойнун бурап таштайт. Ошентип өлтүрбөсөк, кара карышкыр сени суу койбойт. Гербыштыга минип кара тумшукту ээрчитип, кара карышкырды кууйт элем. Бирок Гербышты мени көтөрүп чуркай албайт. Карышкыр жеп коет экен деп коркпо. Түз бастырып, бет алдынан чык. Ал сени качырат. Бирок сага жеткирбей кара тумшук анын мойнун бурайт. Эгер сенден мурун мен барып калсам, кара тумшук менин келгенимди билип, мени караган кезде карышкыр анын мойнун бурап таштайт. Мындан кийин ал сени жейт. Сени жегенден кийин карышкырлар тукуму адам уулунун баарын жейт. Ошондуктан коркпо. Тик качыр. Ошондо сени качырат. Ушул учурда кара тумшук аны тамактан алып, мойнун бурап өлтүрөт. Эмнеси болсо, менден мурун жетип, карышкыр жактан чык, көзүңдү жумба, деди. Дөбөгө жакындап барган кезде жигит кара тумшукту кое берди. Ал дөбөнүн чокусуна карай жөнөдү. Карышкырдын артынан жетейин, деди да бала Гербышты менен дөбөнү айланып жетип барды. Жигит иттин артынан кыйкырып келе жатты. Кара тумшук дөбөдөн үн башына чыкканда карышкыр аны көрүп калды. Экөө бири-бирин көргөндө моюн жүндөрүн үрпөйтүп, көздөрүн бири-биринен албай тикирейип, аңдышып калышты. Эки сырттан бири-биринин кыймылын аңдып, алыша албай тиктешип турушту. Кимиси көзүн тартып алса, экинчиси аны баса калгандай түрдө. Кара карышкырдын жүндөрүн тикирейтип, тумшугун созуп, көздөрүн кадап турганын көргөн жан ага чыдап турар эмес. Арка жүндөрүн түктөйтүп, көзүн ирмебей карап, азууларын арсайтып ырылдаганда кара тумшуктун сүрүнө кара карышкырдан башка эч бир айван чыдап турар эмес. Экөө ушинтип бири-бирин ала албай, көздөрү оттой жанып, ызалана арбашып жатышты. Ыза болгондорун мындан бил, моюндары терисине батпай муунуп баратты. Арбашкан калыбында орундарынан туруп, жаактарын керип, ырылдашып, бири-бирине жакындай беришти. Анан барып тап бериши ырылдашты.
бирок тиш салыша алган жок. Тек бири-бирин кайсы жакка кыймылдаганына көз салышат. Көздөрү ирмелип кетсе, кекиртектен алып, жерге басып, ооз омурткасын капчырган турушат. Ушундай кырдаалда дагы бир аз турушту. Экөө тең кыйналып, өз намысын ойлонууда. Экөөнүн эки алдыңкы буттары бири-биринин ийининде. Тырмактары кекиртектерине кирип, эттери чымырайт. Тиш салууга ыңгай Көздөрү канталап, бири өлтүрүп, экинчиси өлгөнү турат. Бири-биринин кирпиктеринин кыймылдашын гана аңдыйт. Карышкыр жактан чыккан бала эки сырттандын арбашып турганын көрүп, жакынdoого жүрөгү даабады. Кара карышкырдан аябай коркуп калган. Жакындасам жеп коебу деп бала алга баспайт. Же болбосо арбашып турган экөөнү төбөсү көрүнгөндөй жерге келсечи, анда-санда бир басат. Бала карышкыр жактан чыкты бекен, итим эмне болду экен деп жигит шаша басып, дөөгө чыкса да көрүнгөн жок. Карышкыр менен ит арбашып турган экен. Баланын төбөсү көрүнөр менен ээсинин артына келип калганын сезип, эм келип калды бекен дегендей ит мойнун бура бергенде аңдып турган кара карышкыр кара тумшуктун чыкыйына тишин батырды. Муну көргөн иттин ээси эмне кыларын билбей шашып калды. Белиндеги канжарды сууруп алып жүгүрдү. Кара карышкыр иттин чыкыйына батып кеткен тишин чыгарып алганча жигит да келип жетти. Келер менен карышкырдын ичин жарып жиберди. Ошол жерде ит да, карышкыр да жан беришти. Жигит өлгөн итине катуу өкүндү. Анын башын кучактап, өңгүрөп ыйлады. Анан балага карай, менин айтканымды эмне үчүн иштеген жоксуң деп ачуу бүрктү. Болор иш болуп, ит өлүп калгандан кийин ачуу бүркүштөн эмне пайда? Кара карышкыр өзүмө тиш салат экен деп корктум, деди бала. Эгер кара тумшук карышкырды өлтүрсө, ит уруусу карышкырга кожоюндук кылмак. Мындан кийин ит бир гана карышкыр ала турган болду. Ошондой эле карышкырдын да мындан ары итти ала турганы саналуу гана болот. Эгер кара карышкыр сени жесе, карышкыр тукуму адамга кожоюн болмок. Аны мен өлтүрдүм. Ошентип мындан ары карышкырга мен кожоюн болом, деп сырттан жигит сөзүн аяктады.